Мына азыр жолдон аксакалдар, эжелер тосуп, бир эжекебиз бир суроо койду да, биз чек арага өтө жакын жайгашканбыз. Бизди бийик тоолуу аймакка киргизип бере аласызбы? Анан пособиябызды карап койсоңуз деп. Мен кесе жооп берем. Бийик тоолууга киришибиз кыйын, себеп ал мыйзам боюнча 2000 метрден бийик жайгаш керек, 2000 метр болуш керек. Экинчи нерсеге убада бере алабыз. Чек арада жайгашкан айыл катарында биз макамды өзгөртүп, ошол мыйзамды кабыл ала алабыз. Чек арага жакын жайгашкан айылдардын эмне айырмачылыгы болуш керек? Ушул жерге келип жашайм дегенге инсан кызыктар болуш керек. Эртең 11 классты бүтсөм ушул жерден кеттим, желкемдин чукуру көрсүн дегендей болбош керек. Бул жерде жашап аткандардын, чек арага жакын жайгашкан айылдардын макамы боюнча пенсияга дагы эрте чыгыш керек. Алардын жөлөк пулу дагы көбүрөөк болуш керек. Электр энергияга жеңилдиктери болуш керек. Отун, суу, көмүргө чек алганга жеңилдиктери болуш керек. Булардын баары колдон келеби? Келет. Ошентип билим берип жүрүп, пенсияга чыккандан кийин 2,5 миң, 4 миң менен пенсияга чыккан ага эжекелерди көргөндө менин жүрөгүм сыздайт. Мугалим деген, дарыгер деген, маданият кызматкери деген айылдагы эң байгер инсандардан болуш керек. Себеп интеллигенциялар. Бүгүн сиздер жактырыңыздар. Бүгүн сиздер тандаңыздар, шайлабаңыздар, тандаңыздар. Бул тандоо. 21 саясий партия бар атат. Ичинен бирөөсүн тандаңыздар. Кандай көңүлүңүзгө туура келсе, ошондой кылып тандаңыздар. Кийин барып биз шайлоону тандоо деп коюшубуз мүмкүн. Тандоо. Мына кудалар келет экен деп мал издегенде канча тандайсыңар? Кочкордун айлан айын тишинен бери көрүп жүресиңер го. Үстүнөн эле барып момундай кылганда эле билесиңер кабыргадан канча эле май бар экен. Бул тандоо. 2 сааттык тамакка кете турган кочкорду канча саат жүрүп тандайсыздар? А бул тандоо, бул Кыргызстандын келечегин тандоо. Биздин эртеңки күнүбүздү тандоо. Биздин балдардын, неберелердин тагдырын тандоо. Ушуга кайдыгер болбойлор, урматтуу туугандар. Ассаламу алейкум. Адаган кимсамай, сиздерге ийгилик каалайбыз. Абдулла Иманкулов менен Тынар Курбаналиев ушул жерде жүрүшөт. Алар да сиздердин партиядабы? Жок. Биздин партияда каякта жүрүшөт алар? Каякта жүрүшөт? Булар биздин партияда эмес. Булар биздин жүрөктө. Булардын жүрөгүндө биз. Мен ушу Абдулла Иманкулов экөөнү түшүнбөй калдым. Эмнеге ээрчип жүрөт түшүнбөй атам мен. Же бир нерсе үмүт кылышабы? Жок, чакырбайм. Чакырдың дегенче азыр балага калат. Азыр жаңы мыйзам боюнча же ошого атайын жүрүшө бир жерден илинип калып бир жазып берсе экен деп. Азыр жаңы мыйзам боюнча концерт койгонго, башка болгонго эч кандай укук жок. Бул нукура биздин бүтүн Кыргызстандын шайлоосу болуп атат. Биз ушундай кылат элек го, туурабы? Мына ошол Каракулжага барсак, ушул жерде Абдулла Иманкулов отурат, сөз бересизби дегенден ошол жерде да берген жокмун. Анан Абдулла Иманкулов шайлоо чогулуш бүткөндөн кийин чай ичип отурсак айтып атат. Эмне кылып жүрөсүз бул жакта десем, элдин арасында жалаң бүтүн Кыргызстан деген сөздү угуп, мен дагы ушуга жетишип калайын деп ушул жерге жетип келдим дейт. Эртең кокус эсиңиздеби, мен да сизди колдоп жүргөнмүн дегенге жеңил болуп калсын дейт. Мына ушундай деп айтты. Мына Абдулла Иманкулов жердеби? Бияктабы? Айтат өзү ишенбесе. Ошондой эртерээк аракет кылып калганга аракет кылып атабыз дейт. Рахмат. Булар жакшылыктын жарчылары. Бирок соңку кезде банкрот болушту булар. Эмнеге? Себеп бүтүндөй артисттер ак үйгө кирип кетти дагы булар көчөдө калды. Азыр булардын концертине караганда ошону орду жакшыраак көрөт. Тынар ушул жашка келип Абдулла Иманкулов экөө букадан сүт алганын көрүшпөптүр булар.